түздөн түз Жомарт Оторбаевдин күнөөсү. Мен 3 апрелде бекитилгенден кийин май айында 27 майда мен ага чыгып айткам. Бүгүндөн баштап суунун аздыгы мына нарында көрүп атабыз. Бүгүндөн баштап суу сактагычты карагыла. Эртең кышта көмүр менен камсыздала албай, электр энергия барып отуруп алабыз. Ошондо эмне болобуз? Эмне деген кыйынчылыктар болот деген мен ошондо майда айткам. Майда айткандан кийин сентябрда, кайсы бир сентябрда, 13 сентябрда кайрылуу жасап атат элге. Урматтуу калайык калк, суунун аздыгына байланыштуу свет болбойт деп атат. Не күнөөлүү элби ошого? Же мен күнөөлүмбү? Эгерде мен өкмөттүн мүчөсү болбосом. Эл бул жерде күнөөлүү эмес. Бул жерде күнөөлүү Жомарт Оторбаев түздөн түз. Ошону оперативдүү түрдө ошо апрелден баштап бул кыйыш оор болот, электр аз болот деп ошону штабты түзүп, анан кийин иштесе, мына бүгүн Казакстандан биз албайт элек 5 сом 20 тыйындан. Канча деген азыр кайра Казакстанга беребиз ошо электр энергияны. Кайра ошо суулар кетет, кайра биз дефицитте отурабыз.